дан bir hadis бар Термизи шарифте, кимде ким жатса жатаардан алдын 3 жолу астагфируллахаллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илейх. Астагфируллахаллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илейх. Астагфируллахаллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илейх. 3 жолу айтып койсо, ага канча сооп жазылат экен? Ага анын күнөөсү океандын көбүнчөлүк болсо да кечирилет дейт. Экинчиси, жер бетинде канча дарак болсо, дарактын жалбырагынын санынчалык сооп жазылат дейт. Үчүнчүсү, канча кум болсо, кумдун санынчалык сооп жазылат дейт. Төртүнчүсү, бу дүйнөнү Алла Таала качан жараткан, бүгүнкү күнгө чейин канча күн өттү, ошо күндүн санынчалык жазылат дейт. Демек баарыбыз мисалы уктап атабыз. Ошого сөзсүз бирөө бу истигфарды айтып уктады, бирөө айтпай уктады. Айтканга ушундай улуу соо экен. Демек жатаарда бир ошол хадисте оң жаагын жастыкка койгондон кийин айтсын деген да жери бар. Астагфируллахаллази ла илаха илля хувал хайюл кайюм ва атубу илейх. Истигфар менен, тоба менен Алладан кечирим сурап, тоба кылып ушул сөздү айтып жата турган болсо, ушундай соопторго ээ болот экен. Демек, биринчиси анын күнөөсү океандын көбүгүнчөлүк болсо да кечирилет дейт. Жер бетинде дарактардын жалбырагынын санынчалык сооп жазылат дейт. Жер бетиндеги кумдун санынчалык сооп жазылат дейт. Жана бул дүйнөнү Алла качан жаратса, ошол күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин канча күн өтсө, ошончо сооп жазылат дейт. Уланды